Эфирде күндеме маалымат программасының жиынтыктоочу чыгарылышы студияда Турган Сайтиева. Саламатсыздарбы, бул чыгарылышта. Апрель революциясынын 4-чү жылдыгы Кыргызстанда бүгүн эскерүү күнү мемориалдык иш-чаралар өлкө боюнча өттү. Сот борбордо митинг өткөрүүгө убактылуу тыюуну жокко чыгарды. Шаардык ички иштер башкармалыгы болсо, алдыдагы оппозиция митингинде комендант болчунун талапкерлигинен күмөн санайт. Кыргызстанда мен эстейм, мен сыймыктанам аттуу улуу атамекендик согуштагы жеңишке арналган салттуу акция старт алды. Интернет форумдун активисттери ардагерге жардам чогултууну башташты. Токой чарбасынын көйгөйлөрү Айлана чөйрө агенттиги журналисттерди Кыргызстан токойлору жана аны жандандыруу аракеттери менен тааныштырууда. Кыргызстанда бүгүн элдик апрель революциясынын баатырларын эскерүү күнү мемориалдык иш-чараларды президент Алмазбек Атамбаев ачты. Өлкө башчысы Ала Тоо аянтындагы эстелик монументине гүл чамбар койду. Ошондой эле 2010-жылы 6-7 апрелде каза тапкан эр азаматтар коюлган Ата Бейит мемориалдык комплексинде арбактарына Куран түшүрүлдү. Самат Качкынов кененирээк. Жоокерлер көтөргөн гүл чамбарды ээрчи өлкө жетекчилери, президент, парламент төрагасы жана өкмөт башчы Ала Тоо аянтындагы апрель баатырларынын монументине келатышты. Мындан 4 жыл мурун курман болгон эр азаматтардын жакындары жана 7 апрель окуясынын катышуучулары болсо монументтин жанына таң эрте чогулушкан. Эстеликкө гүл чамбар коюлуп, курман болгондорду үн катпай эскерүү жөрөлгөсү жасалды. Андан соң өлкө келечеги үчүн өмүрүн бергендердин арбагына Куран түшүрүлүп, эскерүү иш-чарасы Ата Бейит мемориалдык комплексинде уланды. Гүлзат 7 апрелде окко учкан Бакытбек Белековдун жубайы жалгыз уулун ээрчитип алып, Ата Бейитке коюлган жолдошунун мүрзөсүнө гүл коюп, эскерүүгө келген. Уулу Эрбол азыр 4 жашта, 32 жаш курагында атасы курман болгон учурда Али төрөлө элек болчу. Азыр атам кайда деп апасынын мазесин алат, анан көрүнгөндө аталаганын койбойт дейт апасы. Бул жездең болот, бул тайкең болот, бул байкең болот деп койсок анан токтоп калат, аталабай калат. Азыр болсо кичинеден мындай түшүнбөйт, бирокчу өлүп калган деп айтып койгон, бирок өлүп калган десең деп ойлонуп ба, билбейт да, сезим жок да, азыр өлгөн эмне экенин билбейт да. Азыркы суроолоруна жооп берип чыкпай калып калабыз. Кээде ыйлатып коет. Бүгүн Ата Бейитте көздөрүнө жаш алып ыйлагандар көп. Мындан туура 4 жыл мурун келбес сапарга кеткендердин жакындары, жубайлары, балдары, анан сай сөөгү сыздап калган энелер. Таш болуп жаттым да калдым. Арбактарына багыштап Куран түшүрүүдөн бөлөк арга жок. Көрүстөнгө келгендердин баардыгы эстеликтерине гүл коюшуп, Куран окутушту. Суук, кар аралаш жааган аба ырайына карабай, тоонун этегинде орун алган мемориалдык комплексте киши көп. Арасында апрель инкылабына катышып, бирок Ата Бейитке биринчи ирет келгендер да бар. Бул жерге келип бүгүн айрым балдарды таанып атам. Бая жүздөрүнөнчү ошол күнү окко чыккан балдарды, жарадар балдарды машинеге салганбыз ошондочу. Кээ бирлер ошол жерден каза болуп калышты көзүмчө. Бул жерден бул байкени таанып атам, бул жерде турган. Ата Бейит мемориалдык комплексиндеги 87 эр азаматтын ысымдары жазылган эстеликке мамлекет жетекчилеринен сырткары министрлер кабинети толук бойдон жана жогорку кеңеш депутаттары келишти. Гүлчамбар коюлгандан кийин баардыгы колдорундагы гүлдөрүн коюп, таазим этишкен соң каза болгондордун арбактарына Куран түшүрүлдү. Самат Качкынов, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Өлкө башчыбыз Алмазбек Атамбаев 2010 жылдын апрель окуяларына байланыштуу кайрылуу жасады. Анын тексти менен толук тааныштырабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, мекендештерим, бүгүн биз Кыргыз тарыхында түбөлүккө калчу окуяны апрель революциясынын 4-жылдыгын белгилеп жатабыз. 2010 жылдын 7 апрелинде элдин чыдамы түгөнгөн. Минтип жашоого болбойт деп жамгырлуу жаздын күнүндө миңдеген кыргызстандыктар үй бүлөлүк бийликке, зомбулукка, адилетсиздикке каршы көтөрүлгөн. Ошол кезде мамлекетти канкор уурулар башкарып калган. Саясий атаандаштарынын, сын айткандардын көзүн тазалап, коркутуу, үркүтүү бийлик үчүн кадыресе ишке мамлекеттик башкаруу
кароонун ыкмасына айланган. Кыргызстан коррупциянын чеңгелинде калган. Бир үй бүлө чексиз байып, карапайым кыргызстандыктар жакырлыкка белчесинен баткан. Бийлик башында тургандар өлкөнү көз көрүнө талап тоноого өткөн. Ондогон жылдар бою аталарыбыздын маңдай тери менен курулган ири мамлекеттик ишканалар, социалдык объектилер, жерлерибиз, гендерибиз эл байлыгы арзыбаган тыйынга сатылып кетип жаткан. Карапайым элдин айласы кетип, кыштын кыраан шилдесинде жылуулукка жетпей, чырак чагып, караңгыда отуруп калган. Адам укуктары, сөз эркиндиги тебеленип тепселенген. Ал кезде жада калса ашынган демократия жактоочулары бийликтин оозун карап, элдин оор абалына көз жумуп коюшкан. Күн санап үмүт чырагы өчө баштаган. Элдин эрки майтарылып, өлкөнү кара булут каптагандай сезилген. Бирок далай кыйынчылыктарды, сыноолорду баштан кечирген кыргыз эли адилетсиздикке жана зомбулукка эч качан моюн сунган эмес. 2010-жылдын апрелинде кыргызстандыктар эркиндикти жана адилеттикти туу тутаарын жалпы дүйнөгө ачык көрсөттү. Өлкөбүздүн башкы аянтында мөндүрдөй жааган октон жалтанбай эл турду. Тынчтык мезгилде ок атылып, карапайым жарандар курман болуп жатышты. Бирок эч ким качкан жок. Жыгылгандардын ордун башка азаматтар толуктап турушту. Эч ким качкан жок. Анткени бул жакшылык менен жамандыктын, чындык менен жалгандын, жарык менен караңгынын ортосундагы күрөш болду. Ардактуу менин мекендештерим, биз бул күндү эч качан унутпайбыз. Бул күн өлкөбүздүн тарыхын өзгөрттү. Ар бирибизди өзгөрттү. Жүрөгүбүздү жаралантты. Үмүтүбүздү жандырды. Эркиндик жана чындык, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн шейит кеткендерди унутууга акыбыз жок. Убакыт өткөн сайын айрым өлкөлөр ыдырап, бөлүнүп жарылып жатканын көрүп, курман болгон баатырларыбыз элибиздин биримдигин, Кыргызстаныбызды сактап калгандыгын даана түшүнө баштадык. 7 апрель күнү ажалдан жалтанбаган баатырлар адилеттүү жана күчтүү өлкө үчүн өмүрүн беришти. Ошол кыялды биз ишке ашыралы. Шейит кеткендердин жаркын элесин жүрөгүбүздө сактап, баарыбыз биригип өнүккөн жаңы Кыргызстан куралы. Мындан 4 жыл мурдагы окуя кандуу апрель деген ат менен коомчулуктун эсинде. Бийликке каршы элдин нааразычылыгы андан мурун эле жер-жерлерде башталып, 6-сында таласта тутанган. Ондогон адамдын өмүрүн алып, дагы бир нечесин майып кылган күндү Айдай Аманкулова күбөлөрдүн жардамы менен эскерди. Кылымга тетеп бир күндүн таңы 7 апрель саат 8-де Алматы көчөсүндөгү форум имаратында эл чогулуп баштаган. Оппозиция лидерлери силе. Аларды күн мурун кармап кетишип, УКМКнын абагында камашкан болчу. Болбосо дал ушул күнү көпчүлүк топтолгон жерде курултай уюштурушмак. Бийликтин катаал кадамы оң натыйжасын берген жок. КСДПнын штабында топтолгон адамдарды кууп таркатуу үчүн өлкө жетекчилиги күч кызматкерлерин жөнөтөт. Кулак тундуруучу гранаталар, көздөн жаш агызуу газ жардам берген жок. Тескерисинче тирешүүнү күчөттү. Андан соң атайын кызматтар курултай өтчү жерге согуштук курал жарактарды алып келишти эле, аны митингге чыккандар тартып алды. Кийин адистер белгилегендей муну атайлап жазышкан. Куралчан адамдарга карата эми ок чыгарса болот эле. Курдаштарын жоготуп, жалданган курултай катышуучулары ак үйдү көздөй бет алат. Аларды күч түзүмдөрү күтүп турган болчу. Дубинка жана жаш чыгаруучу газ менен куралданып, кагылышуу учурунда өлкө жетекчилери берген буйрукту аткарып жатып, погончондор дагы кесиптештеринен айрылат. Алардын экөө курсант болчу. Хотела гордиться им, когда он был жив и здоров. Менин балам Кыргызстан деп жашачу. Аны Орусияда окутканга деле мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок балам мен Кыргызстан үчүн кызмат кылам дечү. Эми аркасында эч ким калган жок. Балам жок. Менин оюмча балам наакта баатыр. Жана ишенем, азыр катарда турган курсанттар да өз мекени үчүн кызмат өтөшөт. Мына бул аскердик унаа ошондогу салгылаштын активдүү катышуучусу. Митингчилер машинаны форумда милициядан тартып алып, түз эле ак үйгө айдап келишкен. Ал жерде айдоочусу менен кошо ок жегендердин бири. Бир мезгилде атылуу башталды. Башталганда эле биздин машина резко токтоду. Токтогондо ушунчалык тормозду катуу басканда үстүндөгү балдар тоголонуп жыгылып кетти кези. А мен жер ошол таянып барып сыйгаланып, жамгыр жаап атканда сыйгалакта колум таяган боюнча желекти көтөргөн боюнча тура бердим. Октор учуп атат. Темирге тийген октор тс дейт, пс деп угучуп атат. А мен желекти көтөрүп тура бердим. Bir vaqtdan butqa tiydi. Butqa tiygende men jigilip jelekке жерге, машинанын үстүнө жатып калдым. Ок атуу токтоду.
Дарыгерлер үчүн бул күн өзгөчө унутулгус. Мындай аламатта иштеп көрүшкөн эмес. Тез жардам унаалары токтобой, жаракат алгандарды ташып үлгүрбөй жатышты. Бул күнү Аянтка жакын орун алган Москва Лагвиненко көчөсүндөгү урология борборуна кеминде эле 150дөн ашык адам түшкөн. Ак халатчандардын жардамына үлгүрбөй 4 мерт кеткен эле. Ал эми 30 дайына токтоосуз операция жасалат. Дарыгерлер дээрлик 3 күн ооруканада түнөшкөн. Анан мен ошо операциядан чыкпай, эрте менен киргем, ошо ондан чыкпай эле ошо түнкү саат 3ке чейин операция кылдым. Ошо күнү эртесин 7-апрель, 8-апрелге түнкү саат 3ке чейин. Ойлосом ошол 18 саат операционныйда иштеген экем да. Анан байкасак бүт ички кийимдериме чейин кан болуп кеткен экен. Анткени тез келип атты оорулар. Окуя ал күнү эч кимди кайдыгер калтырган жок. Борбордук аянтта жайгашкан музей кызматкерлери жарадарларга жардам берип, түнү бою имаратты таштабай кайтарып чыгышкан болчу. Муну мен кинодон эле көрчүмүн, жанагы согуш убагындачы. Бүт барын кырып атканда. Ошондо ушу жаш балдарга атып, мен азыркыга чейин эстеп атамын, ушу жаш балдар эле эми кандай десем, кан болуп ушул жакта жатып калганына мен азыркыга чейин көзүмдүн астында. Аянттагыларды атайын снайперлер атканы маалым. Ошол күнү 87, кийинчерээк мындан дагы көбүрөөк адам ачкөз бийлик төбөлдөрүнүн айынан мерт кетишти. Ал күнү кокустан же өз иши менен аянтка баргандарда арбын эле. Тарыхта калчу мына бул сүрөттөрдү жааган окторго карабай жергиликтүү фотографтар тартып алышкан. Тасмада айрым замандаштарыбыздын акыркы көз ирмемдери. Нет, в тот день не было. Жок, ал күнү корккон эмесмин. Биринчиден бул жумушум болчу да. Андан кийин 1-2 жума убакыт өткөндөн кийин ойлоп коркуу сезими болду. Видео тасмаларды, сүрөттөрүндү көрүп, чын эле атып жаткандарды, кишилер кулап жаткандарды көрүп, мага да ок тийсе эмне болмок деп ойлонуп жүрдүм. Анда мунун баарын байкап ойлонбоп турмун. Жакында интернеттен видеосун көрүп таң калдым. Катуу эле болгонун ошондо аңдадым. Тирешүүлөр көпкө созулду. Оппозиция бийликти сүйлөшүүгө чакырганы менен жооп иретинде кайрадан снайперлердин окторун алып жатты. Ал ортодо Киев көчөсүндө жайгашкан башкы прокуратуранын имараты өрттөлдү. Кечке жуук гана нааразычылык акциясына чыккандар ак үйдү басып алышты. Бул учурда оппозициянын бир нече лидери УКМКнын абагынан бошотулган болчу. Ал кездеги премьер-министр Данияр Үсенов арыз жазып кызматынан кетти. Декрет менен убактылуу өкмөт түзүлүп, аны эгемен өлкө тарыхында алгач ирет айым жетектеп калды. Өлкөнүн жаңы жетекчилиги саясий кризисти жоюу менен алектенип жатканда көчөдө башаламандык өкүм сүрүп жаткан. Мародёрлор дүкөндөрдү, ири соода борборлорун, кафе, банкомат, май куюучу жайларды талоончулук кылат. Кудум 5 жыл мурдагысындай. Улуттук кайгыдан бизнес жасагандар туурасындагы чыр бүгүнкүгө чейин бүтпөй келет. Силер шейттерди өлдү дебегиле, алар Бул күнү бири атасынан, бири уулунан, агасынан, инисинен айрылды. Аларга өлгөндөн кийин баатыр наамы ыйгарылып, көпчүлүгүнүн сөөгү Ата бейит күмбөзүнө коюлат. Айлая Манкулова, Азамат Имангожоев, 5-канал. 2010 жылдын апрель жана июнундагы окуя тарыхчы жана көбөлөрдүн көзү менен өлкөбүздөгү бул окуяларга байланыштуу китептин бет ачары бүгүн Бишкекте болду. Анын автору орусиялык публицист Алексей Василевский. Автордун айтымында тергөө тарабынан бир катар жагдайлар көңүл сыртында калып, алар соттук териштирүү учурунда белгилүү суроолорду жаратууда. Автор аларга жооп табууга аракет кылган. Теманы Жибек Бегалиева улантат. Сындыруу 2010 жылдагы Кыргызстандагы окуялар тарыхчы жана күбөлөрдүн көзү менен аттуу китеп апрель революциясынын 4-жылдыгына карата жарыкка чыкты. Ал чын эле элдик революция болгонбу? Китептин автору орус журналисти Алексей Василевскийдин айтымында бул суроонун жообу убакыттын өтүшү менен табылат, тарых көрсөтөт. Ал эми 4 жылдык тарыхка ээ болуп калган окуяга көпчүлүк катышкандыгы баарыбызга маалым. Бакиевдин режимине каршы өлкөнүн бардык региондорунан эл көтөрүлгөн. Адилеттүүлүк үчүн эл өз жанын берген. Журналист бул курмандыктардын бекеринен болбогонуна үмүттөнөт. Азыр Украинада болуп жаткан окуялардын Кыргызстанда болгондор менен окшоштугу көп. Ошондуктан ал жакта Кыргызстанда кетирилген каталардын кайталанышынан корком. Өлкөнү өзгөрткөн күн. Автор өз эмгегинде ал күндө болгон окуяларды гана чагылдырбастан, тергөө маалында каралбай калган маанилүү детальдарды да камтып өткөн. Автор окуянын катышуучулары, күбөлөрү менен бир катар интервьюларды жүргүзүп, журналисттик изилдөө жасаган. Убактылуу өкмөттүн ошондогу мүчөсү, учурдагы өкмөттүн Ысык Көл облусунун өкүлү Эмиль Каптагаевдин маегинен үзүндү
Кошула миздөө дыккат жасалган эмес. Бирок анда жарым аскердик учур болчу да. Балким тергөө бир канча ката кетиргендир. Сотто кайрадан тергөө жүрүп жатат. Ал бар болгон материалдарга эле таянып албай, бош калган жерлерди толуктап коюшу керек. Бул өкүм тарыхта калат да. Андыктан объективдүүлүк маанилүү. Эмилбек Каптагаев. Тергөөнүн толук эместиги жөнүндө айтылып эле келет. Журналисттин ою боюнча көптөгөн булактар көзгө көрүнбөй калган. Ошондуктан ал жаңы маалыматтарды табууга аракет кылган. Ал 4 жылдын ичинде тергөөчүлөрдүн да колу тийбей жаткан маанилүү документалдык булактарды чогулта алган. Даже по нерезонансным делам. Бул жакта резонанс болбогон иштерде деле соттолуп жаткан адамдын СМС билдирүүлөрүн окуй беришет. Алар ошол күнү бири-бири менен СМС аркылуу сүйлөшкөн. Ошол билдирүүлөр аркылуу деле көп нерсени казып чыкса болмок. Бирок жок, кайда кетти? Алар жөн гана шектүү адамдардын санын азайтышкан. Альфачыларды, мамлекеттик күзөт кызматындагыларды гана кармашкан. Башка адамдар ал күнү эмне менен алек болушканы белгисиз. Далилдердин жоктугуна байланыштуу мамлекеттик айыптоочу, соттолгон мамлекеттик күзөт кызматы Арстан жана УКМКнын Альфанын атайын бөлүктөрүнүн катардагы кызматкерлерин актап чыгууну суранууга мажбур. Маанилүү материалдардын жоктугунан сот аркылуу чындыкты орнотуу кыйыныраак. Китебинде автор далилдердин бир тобу атайын жок кылынганын айтат. Мисалы, Ак Үйдүн камера байкоосунан видео жазуулар жоголуп кеткен. Мародер андай аппаратураны эч кимге сата албайт болчу. Бирок балким уурдаган адам аны билген эмес. Бир жагынан 2010 жылы өкмөттүү демонстранттар тарабынан басылып алынгандан кийин ал жакка кайсы бир кылмыштуу топтун өкүлдөрү кээ бир далилдерди жашыруу үчүн киргендиги тууралуу кептер айтылып келет. Бирок андай видео жазуу табылган эмес. Далилдердин жоктугу бир канча адамга пайдалуу экени талашсыз. Автор Ош менен Жалал Абадта болуп өткөн июнь окуяларына байланыштуу суроолорго да жооп табууну көздөгөн. 2010 жылдын апрель жана июнь окуяларынын белгисиз фактылары тууралуу Алексей Васильевецкий 5 каналдын журналисттери менен бирдикте жасаган белгисиз апрель, кара июнь сыяктуу телевизиондук изилдөөлөрү да бар. Жибек Бегалиева, Перизат Музуратбекова, Кундуз Жолдубаева, Ярослав Калиновский, 5 канал. Апрель окуясынын баатырларын бүгүн Ош шаарында да сый урматка бөлүштү. Майрамдык дасторкон үстүндө революция катышуучулары бул күндү эстеп отурушту. Алардын бири менен кабарчыбыз Динара Касымова маектешти. Апрель революциясынын баатыры Абдыкайым Кангелдиевке мындайнам 2010 жылдын апрелинде коррупциялашкан бийликти кулатууга кошкон өзгөчө салымы эске алынып берилген. Ал бул күндөгү бийлик алмашуу элдин мүдөөсү, талабы менен ишке ашкан деп билет. Кыргызстан элинин кызыкчылыгына каршы турган бийликтин келечеги жок экендигин алдын ала билип, 2 жыл бою Бакиев анын айланасындагыларга каршы турган оппозициялык коомдук кыймылдын сап башында жүргөн. Жерлерде да ачыкта жашыруунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол кездеги бийликтин бетин ачып турушкан. Анын кесепетинен өмүрлөрүнө да коркунуч келтирген учурлар көбөйгөн. Атайын даярдалган, атайын саясий өңүттө даярдалып аңдыган баш кеселер деп айтсам болот, желдеттер келип, артыман аяосуз сабап мени ден соолугума өмүрүмө чоң коркунуч туудурушкан. Анткени 2010 жылдын 7 апрелине карата Ош шаарында биз элдик бийликти орнотуу жөнүндөгү оппозициялык уюмдун маалымдамасын ошол кездеги Ош областынын губернатору Мамсадык Бакировдун атына жана ошол кездеги Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун атына официалдуу түрдө билдирген болчубуз. Аяосуз сабалган Кангелдиев апрелдеги бийлик алмашууда ооруканада болду. Аны ойлондуруп түйшөлдүргөн нерсе чыныгы революционерлер четте калып, бийликти башка адамдардын ээлеп алганы. Негиз бар. Анткени андан берки учурда ошо Бакиевдин учурундагы жана Акаевдин учурундагы саясий жана мамлекеттик жогорку кызматта отурган кишилер парламенттик жол аркылуу жана башка жолдор аркылуу мамлекеттик жогорку кызматтарга келип алышып, анын үстүнө Ош шаарынын бийлиги ошол калыбында калып келип, апрель элдик революциясынын алдына койгон максаттарына, идеологиясына бир топ буттуусуларды кылып келишкен. Эгерде биз өзүбүз Ош областтык администрациясы, Ош шаардык мэриясы ошол жанын канын аябай күрөшүп келген революционерлерден турганда, бүгүнкү учурдагы биздин Кыргызстандагы, анын ичинде Ош аймагындагы социалдык, экономикалык, мамлекеттүүлүк абалыбыз мындан бир топ дурус болмок. Бардык аймактардагыдай эле Ош облусунда да каза болгон эр азаматтардын арбагына багыштап Куран түшүрүп, апрель баатырларынын өлкөнүн саясий бурулушуна салым кошкондугун эскеришти. Чогулгандар азыркы бийликтин да кемчиликтери бар экендигин айтат. Бирок мурункуларга салыштырмалуу бир топ саясий бурулуштарды жасап, эң негизгиси үй бүлөлүк башкарууну жоготуп, парламенттик бийликти түптөшкөндүгүн сөз кылышты. Бул күндү эгерде бирөө айрыкча мамлекеттик кызматта иштеп аткандар ушуну унуткан болсо, анда биздин жанагы каза болгон, ошол күн үчүн курман болгон
Bizim 87 balanın kiyinde жаралған балдарымыздың өте жүзден ашты. Allah'ın arva eskisinden geçirmeydi. Ошону унутпашыбыз керек. Апрель баатырлары Кыргызстан өнүгүп, жашоо турмуш жакшыраарына ишенет. Болгону эл менен бийликтин ортосунда ишенүүчүлүк болуп, өлкөдө туруктуулук болуп турса дешет. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшүнө катышкандыгы үчүн шектелген мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери кармалды. Бул туурасында башкы прокуратура билдирди. Маалыматка ылайык 5 апрелде өлкөбүздүн башкы көзөмөлдөөчү органына Казакстандын башкы прокуратурасынан Кыргызстандын УКМКсынын 2 кызматкерине карата 2009 жылы декабрда Казакстандын Алматы шаарында журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшүнө шектөө катары козголгон кылмыш ишинин материалдары түшкөн. Бул иш боюнча 5 апрелде өлкөбүздүн УКМКсында иштеп жаткан 2 кызматкер кармалып камакка алынган. Учурда бул иш боюнча тергөө тобу түзүлүп, тиешелүү тергөө амалдары жүрүүдө. Белгилей кетүүчү жагдай Алматы райондор аралык сотунун өкүмү менен 2011 жылы 10 октябрда Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү боюнча Кыргыз Республикасынын МУКТун мурдагы кызматкери Алдаяр Исманкулов, ошондой эле Казакстандын жарандары Игиликов жана Орозалин соттолгон. Казакстандын каржы полициясы Урмат Барктабасовго издөө жарыялады. Бул туурасында ведомствонун сайтында айтылат. Расмий маалыматка таянсак, Кыргызстандын жараны Барктабасов ишенип берилген мүлккө ээлик кылуу же коротоо беренеси боюнча кылмыш кылган деп айыпталууда. Белгилүү болгондой, 2000 жылдардын башында Барктабасов Казакстандын мамлекеттик түзүмдөрүндө эмгектенип жана ошол эле жакта бизнес менен алектенген. 2005 жылы мекенине келип, мекеним Кыргызстан кыймылын түзүп, ал ошол эле жылдын июлунда аз жерден Ак үйдү басып ала жаздаган. Мындай аракетти Барктабасов жана анын тарапкерлери 2010 жылдагы революциядан кийин да көрөт. Киркшолк айылынын аймагында митингчилер милиция менен кагылышып жана башаламандык уюшулат. Барктабасов соттолуп, СИЗОдо 1 жылдан ашуун убакыт отуруп, кийин мунапыс менен бошотулат. Бишкек шаардык соту борбордо тынч жыйындарды өткөрүүгө карата киргизилген чектөөлөрдү жокко чыгарды. Башкы прокуратура басма-сөз кызматы билдиргендей, чечим 4 апрелде Бишкек шаардык сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы тарабынан кабыл алынган. Муну менен Бишкектин 1-май райондук прокурорунун аталган район сотунун тынч жыйындарды өткөрүүгө карата чектөө киргизүү чечимине каршы арызы толук канааттандырылды. Эске салсак, Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Аида Тилекеевнин чечими менен 31 мартта 1 майга чейин Ала Тоо аянтында Жогорку кеңеш жана өкмөт үйүнүн жанында тынч жыйын өткөрүүгө тыюу салынган. Митинг өткөрүү жайы деп сот тарабынан Горький атындагы сквер белгиленген. Эми шаардык сот бул чектөөнү караган чечимди жокко чыгарды. Оппозиция кыймылы уюштуруп жаткан митингдин коменданты Мамит Жунус Абылов өнөктүк башталгыча эле камалышы мүмкүн. Бул туурасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Буга анын Туркияга элчи болуп иштеп жүргөндүгү айрым бир иштерге карата кылмыш жолуна тартылганы себеп экенин шаардык милициядан билдиришет. Активист өзү болсо муну моюнга албай, болгону күбө катары суракка барганын айтат. Анткени менен учурда Абыловдун мыйзам бузуу фактыларын тастыктап берүүгө Туркияга кайрылуу жөнөтүлгөн. Улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрү Абыловду коменданттык кызматка көрсөтүп, жыйын учурундагы тартип сактоону, анын жоопкерчилигине берүүнү эп көрүшкөн. Комендант өз кезегинде шаардык милиция менен кызматташууну каалаган. Айгерим Жаныкул кызы теманы улантат. Апрелдин 10 күнү Горький атындагы Сейилбакта белгиленген тынч митингке көп адам чогуларын айтат оппозиция өкүлдөрү. Ушундан улам акциянын тартүүнү жоопкерчиликти бир адамга жүктөп, Мамбет Жунус Абыловду комендант кылып дайындашкан. Ал коопсуздукту чогуу камсыздоо сунушун шаардык милицияга дагы жөнөткөн эле. Келишим түзүү боюнча анда бий баштык болуп кетсе, жолдор тосулса, башка жарандарга тоскоолдук жарата турган жагдай түзүлсө, жоопкерчиликти комендант алары көрсөтүлгөн. Бул деген өтө чоң жоопкерчиликтин нерсе. А экинчи кантип эметебиз? Ошол митингге 1,5 бас болуп келиши мүмкүн. 1,5 курал көтөрүү болуп келиши да мүмкүн. Арматура, таш көтөрүү болуп келеби. 1,5 бийлик провокация кылдырышы мүмкүн. Атайын бар бирөөнү мушташтырып эметип, ошондорду жана мен ошо митингге катышып аткан адамдардын ичинен дружниктерди шайлайм. Дружниктер карап көзөмөлдөп турат. Эгерде 1,5 эле бузулса, шарт кармап келтирип милицияга тапшырабыз. Бирок милиция келишимден мурун коменданттын өзүн алмаштырууну сунуштайт. Активист болуп жаткан Мамбет Жунус Абыловдун козголгон кылмыш иши боюнча тергөөдөн өтүп жатканы эскертилип. Ички коопсуздук маселесин ошол чечип берет. Эгер кандайдыр тартип бузуулар болсо, анда ошол киши жооптуу болот деп. Биз айтып атабыз, ал киши 2013 жылдын апрелинде козголгон кылмыш иши боюнча бизден сурактан өтүп атат.
Ошон үчүн бул кишини алмаштырып бергиле, анан кийин дагы орто жерде дагы сөз болуп калбасын, муну ошо милиция жоопкерчиликке тартып атат. Кызматташуудан баш тартып аткан милициянын маалыматына караганда, Абылов элчи болуп турган кезде Түркиядагы өкүлчүлүккө имарат курулушуна кетчү каражаттын $170 000 дайноты жок. Эч кандай отчет алынбагандан соң экс-элчи мырза бөлүнгөн акчаны максатсыз пайдаланганга шектелүүдө. Тышкы иштер министрлиги ошо бизге кайрылган, балким бул жерде чыгымдар көбүрөөк кетип калган депчи. Анан биз ошону иликтеп сурап, Юнусов да өзү келип бизге сурагын берген, сурактын тергөөнүн жүрүшүндө биз ушул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 105 беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон, тиешелүү кишилердин баары сурактан өттү. Эң негизгиси бүгүнкү күндө 1 жылдан бери ошол Түркиядагы Кыргызстан өкүлчүлүгүнө кеткен чыгымдардын 170 000 сомун эмнеге жумшалган, кандай максатта жумшалган, ким жасаган, ошолор боюнча маалыматты бизге бербей атышат. Мамбет Жунус Абылов болсо өзүнө коюлган айыптар менен макул эмес. Айтымында ал болгону күбө катары сурак алынган. Ал арада шаардык милиция жакын арада аталган иш боюнча Турция тарап тиешелүү кагаздарды жиберерин күтөт. Азырынча дайындалган комендант менен эч кандай келишим түзүлбөй турары айтылат. Ал эми айтылып жаткан келишим чынында эч кандай күчкө ээ эмес. Эгерде бир кандай бир джентльмендик келишим болсо бул жакшы. Муну да биз макулдашыбыз керек да, мисалы үчүн айтабыз да, элди алып чыгабыз, тынчтык болот. Маршрутубуз түкүнчө, маршрутубуз баланча деп айтканга да болот да. Ички иштер жөнүндө мыйзам бар да, ошол мыйзам боюнча коомдук тартипке ички иштер органдары гана жооп берет. Аны бөлөк бирөөнүн ортосунда, мисалы бөлөк башка бир адамдардын мойнуна жүктөп койгонго эч кандай эч ким накысы жок. Анткени мамлекеттин өзүнүн ички функциясы бар. Ушул ички функциянын негизинде ушу ички иштер органдарына, айрыкча милиция ички иштер органдарына ушундай милдет жүктөлгөн. Ошон үчүн андыктан келишим түзүлбөгөн учурда мыйзамга ылайык коомдук тартипти көзөмөлдөө үчүн күч органдарына эле жүктөлөт. Адаттагыдай эле. Ал эми сунушталып жаткан келишимге кол коюлган учурда деле эч нерсе өзгөрүлүп кетпеси белгиленет. Айгерим Жаныкул кызы, Андрей Заверухин, 5 канал. Кыргызстанда иштеген өкмөттүк эмес уюмдар өлкөнүн тышкы саясатына кийлигишүүдө. Бул туурасында маалымат жыйынында Калыс кыймылынын жаш активисттери билдиришти. Кыймылдын лидери Жеңиш Молдокматовдун айтымында бейөкмөт уюмдардын басымдуу бөлүгү АКШга иштейт жана алардын кызыкчылыктарын коргойт. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары Равшан Жыйынбеков жана Өмүрбек Абдрахманов батышчыл жана Украина тандаган демократия жолу менен өлкөнү алып кетүүдө. Бирок Молдокматов белгилегендей, батыш жана Америка, Сирия менен Ливия жана Ооганстанда кандай демократия орнотуп жатканын баары көрүүдө. И самое лицемерие и ложь Жээнбекова заключается... Жээнбековдун эки жүздүүлүгүн мындан билсек болот. Ал Маккейн менен жолуккан эмесмин деп айтат. Маккейн менен чогуу эл алдында чыгып сүйлөп жатса, кантип аны менен жолуккан эмес. Кыргызстанда бизнести өнүктүрүүгө эң башкы эки тоскоолдук болууда. Алар коррупция жана саясий туруксуздук. Жакында Дүйнөлүк банк өлкөбүздөгү ишкердик климатты анализдеп 2008 жыл менен салыштырып көрдү. Анда негизинен жалпы көрсөткүчтөрү жакшы болгону менен кээ бир тарамактар төмөндөп кеткен. Талдоочулардын пикиринде негизинен бизнестин өнүгүү өлчөмү көңүл жубатарлык эмес. Кененирээк кийинки материалда. Эмнегедир Кыргызстанда эри бизнестин чоң саясаттын жанында жашоосу кыйын көрүнөт. Өлкөбүздө саналуу гана эри ишканалар бар. Алардагы телеканалдардан жана басма сөздөн түшпөйт. Ага Кумтөр кенжериндеги эле эчен жылдардан берки ызы чууларын айталы. Бул тема жылдан жылга уланып, жаңы министрлер кабинетине же жаңы парламент келерде өзгөчө күчөп кетет. У нас есть Кумторский синдром. Бизде Кумтор синдрому бар, ал катуу таасир берет. Өкүнүчтүүсү бул маселени биз жараткан жокпуз. Бүгүнкү бийлик кылган жок. Бул эч жактан бери келаткан көйгөй. Биз бир катачылыктын кесепети, оор болорун түшүндүк окшойт. Биринчиден кирешелерди ала албай жатабыз. Өзүбүздүн адилеттүү кирешелерибизди ала элекпиз. Экинчиден мындан баардыгы саясий упай топтоп жатышат. Азыр тескерисинче саясий упай топтогонду токтотуп, маселени түп тамырынан бери чечүүбүз керек. Справедливые доходы государства, да? Аны чечүүнүн бир гана жолу кыргыз-канадалык биргелешкен ишкананы түзүү экендигин айтышууда. Бирок ал деле нааразычылык акцияларын токтото алчуудай түрү жок. Саясаттын сасык оюндарында экономикабыз кол баладай калчанып калууда. Дүйнөлүк банктын изилдөөлөрүнө караганда, Кыргызстандагы бизнестин өнүгүшүнө тоскоолдук жараткандардын башында саясий туруксуздук турат. Исследование показало. Сурамжылоонун жыйынтыгында ишкерлердин 4% саясий туруксуздукту тоскоолдук
тоскоолдук катары көрбөйт экен. Ал эми 96% бизнестин ишмердүүлүгүнө жана өнүгүшүнө саясий ызычуулар тоскоол болуп жаткандыгын белгилешти. 96%. Ал эми бул маселенин экинчи чоң тоскоолдугу коррупция. Дүйнөлүк банктын изилдөөлөрүнүн жыйынтыгына караганда расмий эмес төлөмдөр жана жер ичинен акча өндүрүүлөр көбөйүп баратат. Былтыркы жылдагы экономикалык өнүгүү да бир гана Кумтөр ишканасынын кирешелери менен көтөрүлгөн. Ал эми митинг, ызычуулар жана жол тосуулардагы ишкананын туруктуу иштешине тоскоол боло алышкан эмес. Мы можем только за столом Биз бул маселени сүйлөшүүлөр жолу менен гана чече алабыз. Күчкө салып коркутуулар же башка ыкмалар бизге зыян гана алып келет. Анткени эл аралык соттор, референдум же Кумтөр боюнча элдин эркин сурабайт. Алар бизнестин мыйзамын гана карашат. Биз болсо ал мыйзамды бузуп жатабыз. Какие-то референдумы, проведенные по Кумтору, предлагали. Биз азыр эл аралык мыйзам талаасында гана эмес, өз ичибизде жеңилип баратабыз. Акыркы 5 жылдын ичинде өлкөбүздө жаңы продукциялардын өнүгүшүнө жана жаңы кызматтар таптакыр туңгуюкка кептелип калды. Кыргызстандагы бизнес атка минерлердин финансылык жана саясий алкымын көтөрө албай жатат. Дүйнөлүк банктын адистеринин айтымында экономиканы толугу менен ишке киргизүүгө өлкөбүздө институттардын жаңылануусу жана адамдардын жаңы мууну керек. Тоғызынчы май улуу жеңиш күнүнө карата даярдык. Интернет түйүндөрдүн биринде жыл сайын уюштурулуучу «Мен эстейм, мен сыймыктанам» акциясы башталды. Уюштуруучулар акциянын жардамы менен акча чогултуп, согуш ардагерлерине жардам берүүнү жана алардын эрдигине таазим кылууну салтка айланышкан. Акциянын жүрүшү тууралуу кененирээк Нурсулуу Нуркамилова. Улуу атамекендик согуштун ардагерлерине ыраазычылык билдирип, алардын эрдигине таазим кылып, аз да болсо жардам колун сунган кайрымдуу инсандар үчүн бул дептер жакындан тааныш. Дал ушул кагаз беттеринде жардам кимге багытталгандыгы көрсөтүлүп, аягында кайрымдуу инсандардын аты жөнү жазылган. Добрый человек здесь, для кого-то добрый человек идет. Бул жолкусунда да ардагерлер үчүн ачылган дептер барактары акырындан кайрымдуу инсандардын аты менен толукталууда. Сейчас вот люди, которые хотят Биздин ветерандарга жардам берүүнү каалагандар үчүн атайын биздин мындай дептерлер бар. Ар бир каалоочу келип канча акча кимге жана кимден экенин жазып кетишсе болот. Көпчүлүк учурда иш-чарага кайдыгер карабаган инсандар келип акча которуп, жөн гана боорукер адамдан деп жазып кетишет. Бул албетте кубандырат. Быйыл да акча чогултуп ветерандарды кубандырып келебиз. Жылда жеңиш күнүн утурлай уюштурулчу иш-чара быйылда өз нугунда жүрүүдө. Шаар боюнча акча чогултуучу жайлардын саны 11. Ал эми иш-чара тууралуу толугураак маалымат алам дегендер үчүн Дизель форумунун кайрымдуулук бөлүмүндө баардык маалыматтар жазылган. Дээрлик 10 жылдан бери уюштурулуп келе жаткан акциянын башка максаты согушка катышкан ар бир ардагердин эрдигин эч ким эч качан унутпай тургандыгын дагы бир жолу эске салуу. На прошлой неделе, 31 марта. Өткөн жумада атайын Дизель форумунда тема ачканбыз. Жеңиш күнүнө карата. Бизге кең келечек, ачык асман тартуулап, согушка өз күчүн аябаган аталарыбызга эми биз колдоо көрсөтүү максатында бизге жардам берүүнү каалаган жаштарды күтөбүз. Быйыл да ардагерлерди куттуктап алар үчүн эң ыйык күндү жакшы маанайда өткөрүүлөрү үчүн аракет кылабыз. Чогулган акчанын баардыгы ардагерлердин керектөөсүнө жумшалат. Ыйык жеңиш күнү уюштуруучулар, ыктыярчылар чогулуп, ар бир ардагердин үйүнө барып, майрамы менен куттуктап кайтышат. Эң башкысы белек бекчектер эмес, аларга көрсөтүлгөн сый-урмат жана көңүл бөлүү. 9 мая мы закупаем. 9 май күнү сөзсүз түрдө торт, гүл жана өз колубуз менен жасалган куттуктоо баракчалары менен барып, ар бир ветеранды куттуктап келебиз. Жана ошондой эле чогулган акчадан конвертке салып беребиз. Мисалы, былтыркы жылы 1000 сомдон бергенбиз. Ал эми кээ бирлери азык-түлүк алып келүүнү өтүнүшөт. Ошол суммага керектүү нерселердин баарын сатып алып беребиз. Мисалы, былтыркы жылы биз 273 ветеранды куттуктаганбыз. Экранда көрүп турган эсеп-чоттор аркылуу акча которуп, же болбосо төмөнкү даректер аркылуу дары-дармектерди алып келип, накталай акча түрүндө да жардам көрсөтсөңүздөр болот. Мекенибизге тынчтык, бейпилдик орноткон, бир кездерде өз күчүн аябай кармашкан аталарыбыз азыр биздин жардамга муктаж. Нурсулуу Нуркамилова, Илдияр Бектемиров, 5 канал. 2014 жылдын ичинде Ысык көлдүн токой чарбачылыктарынын биринде 30дан ашык мыйзамсыз токойду кыюу катталган. Бул тууралуу журналисттерге Жети-Өгүз аймагында болгон пресс-тур учурунда жергиликтүү токой чарбачылыктын жетекчиси билдирди. Ал эми аймактын башка токой чарбалыктарындагы көйгөйлөр мындан да арбын. Кененирээк Жибек Бегалиеванын репортажында. Өзүңүздөргө көрүнүп турган жердин баары тең Кудай буйрса жакынкы 5-10 жылдын ичинде токой массиви басат.
Бир канча жыл мурун балыкчынын тегерегиндеги аянтты жашылдандыруу идеясына жердештери ишенген эмес. Эми бул жерде ирригациялык система орнотулуп, 20 гектарга жакын жерде бактарактар тигилген. Алма, алча, алмурут бактары келечекте жеке менчик пайдаланууга өткөзүлүп берилмекчи. 20-25 тонна орто эсеп менен түшүн бере турган болсо 10 жылдан кийин. Аны базарда бизде өзүңүз көрүп атасыз, өрүктүн баасы 35-40 сом, кээде андан да кымбат болуп аткан учурлар. Аны орточо баасы 35-40 сом дей турган болсо эле өзүңүз көбөйтүп көрүңүз. Бул миллион сомдун тегерегинде акча каражаттарын табуучу булакка айланат. Бул деген сөз ушул жергиликтүү калкка бир семьяга 1 эле гектар жер ала турган болсо, бир семьяга киреше берүүчү булакты түзүүгө мүмкүнчүлүк болот. Башкача айтканда, 10 жылдан кийин 1 гектар бакчаны түзгөн адам бул түздөн түз миллионер болот деген сөздү айтсак болот. Ал эми аймактын башка токой чарбалыктарында көрүнүш таптакыр башкача. Ак суу токойчулугу убагында Каракол токой чарбасынан бөлүнүп, учурда 80 000 гектар жерге ээ. Өткөн жылы өсүп чыккан балатылар алгачкы жазды тосушууда. Төмөн температура, суунун же жер семирткичтин көп берилиши өсүмдүктү өлтүрүшү мүмкүн. Балатылардын арасында өтө сейрек жана баалуусу көк балаты. Это все останется потом. Мунун бардыгы балдарыбызга калат. 100 жыл өтсүн, кылымга арткан бактар элдерге кызмат кылып сүйүндүрөт. Биздин жумуш оор болгону менен өтө пайдалуу. Мирлан иштеген аткаруучу компания ак суу токойчулугун тейлейт. Уюмдун жетекчилиги жалданып иштегендердин иштерин кабыл алат жана текшерет. Токойчулуктун өзүндө бардыгы болуп 16 адам иштейт. Дал ушул аткаруучу уюмдарды ишке тартуу идеясы үчүн ак суу токой чарбасы республикада эң алдыңкылардан болуп саналат. Мы в прошлом году провели, значит, такое. Мы собрали. Былтыр биз жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрүп, жумушубуз тууралуу айтып, питомникти көрсөтүп бергенбиз. Кийин алардын пикири өзгөрүп, көз караштары таптакыр башкача болуп калды. Ага чейин биздин жумушубузду байкашпайт эле. Токойчулардын сыймыгы, чарбалыктын ардак аллеясы. Бул түптөгү бактарактар Бишкектен келген чоң коноктор тарабынан тигилген. Гөлдүн мурдагы губернатору Кыдыкбек Исаев, экс-президент Роза Отунбаева. Бир канча жылдын ичинде бардык балатылар чоңоюп калган. Арасында түп байлабаган жалгыз көчөт качып кеткен президент Курманбек Бакиевдин балатысы. Дарак отургузулган соң бир канча күндөн кийин куурап калган. Мындайды күтпөгөн токойчулар ордуна башка балаты тигишкен. Бирок көп өтпөй экинчи балаты дагы куурап калган. Жетөгүздүн көк жайык жайлоосуна чоң коноктор ар дайым келе бербейт. Кезектеги эс алуучулардан кийин таштандыларды адаттагыдай токойчулар чогултушат. Ушул эң көйгөйлүү маселе болуп баратат акыркы убакта. Кайсы жерге отурса ошол жерде бүт таштандылардын баары калат. От жагып жиберишет. Ошол жерлерди карап дайыма эс алуучулар келип кеткенче ушул бир тынчы жок убак болот да, жайкы биздин ушул көйгөйлүү маселебиз. Токойчулардын дагы бир көйгөйү бактарактарды мыйзамсыз кыюусу. Жергиликтүү токой чарбалыгынын эсептөөсү боюнча Жетөгүз районунун тургундары жылда жалпысы 20 000 кубометр отун жана курулуш материалдарга муктаж. Ал эми чарбалык болгону 2-3 кубометр менен камсыз кылууга кудурети бар. Жетпегендер жанагындай бир кышкы маалда ушу жаштардын жана туура эмес түшүнбөө бир анча-мынча даже окуучулардын арасында да болуп кетет. Ушу уурдап бирден экиден жана кичинекей устундарды алып ташып жана сатып бизнеске чейин айландырганга чейин болуп кетет. Жылына өзүбүз кармаганда биз 31 протокол түзүп 288 000 сомго доо салганбыз. Анын ичинен почти баары төлөндү. Жана кармалганда бүт ушерттерин баарын төлөп беришти. Бирок ар бир бактын сактыгын талап кылуу мүмкүн эмес. Ар бир токойчу 5-6 000 гектарга жооп берген менен орточо айлык маянасы болгону 1,5 000 сомго жетет. Жибек Бегалиев, Азат Ынтымаков, 5-канал, Ысык-Көл облусу. Жаан-чачынга байланыштуу өлкөдө абанын температурасы төмөндөшү күтүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргыз гидромет ишканасы билдирет. Мындай аба ырайы айыл чарба иштерин үзгүлтүккө учуратып, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. 9 апрелге чейин Талас, Кемин өрөөндөрүндө, Чүйдүн түндүгүндө, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарынын тоо этектеринде 3 градуска чейин суук болуп үшүк жүрөт. Аптамына ушундай жаңылыктар менен башталды. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта туруңуздар. Хондроксид ооруну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт.
кайнаган шаарда жумуш кычап турганда, муундар ооруп жаныңды койбой оорутса, достордон калып өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид ооруну басып гана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.